Кандай? Ойгондуңбу? Деди атасы тамашалап. Уктаган жокмун, деди уулу. Анда, мә, карма. Атасы божуну берди. Мага деле айдатса деп эңсеп келаткан Султанмурат атасына эреркей жылмайды. Өзү оозунуп сураса да болмок. Бирок бу деген жөн жай оюн эмес. Чоң жолдогу алыс сапар. Ошон үчүн атасы ылайык тапканда берер деп үмүттөнгөн. Божу чоочун колго өткөнүн аттар да туйду. Бийлик начарлай түшкөнүнө нааразыланып, каяша кылчуудай кулактарын жапырып, баштарын чулгуй бири-бирине сүйкөнүп алышты. Бирок Султанмурат божуну катуу силкип, ким экенин сездире, "Чү жаныбарлар!" деп кайраттуу үн салды. Эгер ырыс таалай деген адам үчүн өткөн чагында да, келечегинде да болбой, учурунда гана болчу болсо, ушул күнү, ушул жолдо Султанмураттын кучагы ырыс таалайга толуп баратты. Атасынын жанында өзүндө мартабалуу эр азамат көрдү. Көтөрүңкү көңүлү жолду катар бөксөрбөстөн бара берди. Арабанын калдырды. Балким башка бирөөнүн кулагынын кужурун алып, кыжырын келтирер беле. Бирок Султанмурат жыргалдын бешигинде жаткандай термелди. Арабанын артында уюлгуп калып жаткан чаң, чимирилген дөңгөлөктөр, бир ыргакка салгандай дүпө-дүп жер сабаган туяктар, тери менен карамай жыттанган жаңгайыш ат соорларынан артыла келип, колунда оролуу божу. Төбөдө бийик, көктө каалгыган ак булуттар, али куура элек. Сүткө толуп турган эки тараптагы кызыл-тазыл, көк-жашыл калың чөп. Суусу жол бетине жайылып, араба өткөндө дөңкүлдөтө секирткен арыктар. Кээде бет алды оро-пара жолуккан арабалар, салт-атчандар. Арабаны калбай коштоп, аркы-терки учкан, кээде аттардын тумшугасынан кайкыган чабалекейлер. Ушунун баары Султанмуратка жыргал менен кооздуктун дүйнөсү болду. Бирок ал мунун баарын териштирип ойлободу. Анткени жыргал үстүндө адам ойлонбойт. Дүйнө ушундай болуп курулган экен. Башкача болушу мүмкүн эмес деп гана туюк сезди бала. Атасы да бардык аталардын мыктысы. Башкача болушу мүмкүн эмес деп туйду баланын жүрөгү. Атүгүл тетиги калың эрменден, же чачыраткы өңдөнгөн куурай чөптөн бир ырын тынбай сайраган сары боор карабаш чымчыктарды карачы. Султанмурат жакшы көрөрүн алар билип сайрап жаткандай. Сарайгыр деп бекер аталган эмес бул. Өмүр бою чү сарайгыр, чү сарайгыр деп көрүнбөгөн гүл сары айгырын темирип бараткансый. Бирок бу чымчык ар бир тилде ар башка сайрайт дейт. Бир жолу айылга кино келип калды. Кино механики бакылдаган орус жигит экен. Султанмурат айланчыктап, куту табактарын ташып берди эле, кечинде жардамчы кылып алды. Султанмурат динамо машинаны бурайт. Андан электр тогу пайда болуп, лампочка күйөт. Лампочканын жарыгынан актаган дубалга экран түшөт. Экрандан кино көрүнөт. Ошол кино механик күндүзү чымчыктын үнүн тыңшап калды да сурады. Тиги сайрап аткан кайсы чымчык? Ал сарайгыр, деди Султанмурат. Эмне деп сайрап атат? Чү сарайгыр деп. Ал эмне дегени? Билбейм. Орусча кыясы но желтый жеребец болот го. Биринчиден айгыр сары болбойт. Бирок мейли дейли, анда чүлөп кайда барат? Сарайгыр минип кыз оюнга баратам деп ойлойт дешет. Бирок айгыр чарчап, такыр жете албайт экен. Ошол үчүн
чүй сарайгыр деп калган дейт. Мен башкача уккам. Бир базарда бу чымчык кумар ойноптур. Утмак болгон экен, бирок ута албай калыптыр. Ошол үчүн чуть-чуть рубля не выиграл деп какшап калган экен. Акыры 3 сомун утмайынча ушинтип сайрай берет экен. Качан утат? Эч качан. Кыз оюнга да эч качан жетпегени ошол. Кызык. Кызыгын кургур. Өзү кол башындай боло туруп, атагы ар элге тараганын кара. Жолда катар сарайгырлар сайрай берди. Султанмурат күлүп кыйкырды. Жүргүлө биз менен. Базардан 3 сом утуп аласыңар. Чымчыктар бирде чү сарайгыр десе, бирде чуть-чуть рубля не выиграл деп сайрай берди. Султанмурат шаарга эрте жарыкта жетишке ашыкты. Күн көтөрүлүп, чоң шашке болуп кетти. Султанмурат аттарды чүйдеди. Чү сарайгыр деп чабдарга айтты. Чү торайгыр деп чоң торуга айтты. Атасы кой деди. Анча кууба, аттар өзү билет. Жүрүшүнөн жазбай этин сактап баратпайбы? Кайсынысы мыкты, ата? Чабдарбы, чоң торубу? Экөө тең мыкты. Жүрүшү да бирдей, күчү да бирдей. Машинеден кем тартпайт. Ач кылбай, кор кылбай багып, абзели мыктылап турсаң, ара жолго таштабайт. Жанга шерик жаныбарлар. Былтыр Чүй каналына барбадыкпы? Саздак жер болот экен. Арабалар белчесинен батып, дөңгөлөктөрү көрүнбөй калчу. Аерде тыгылдың дегиче бүттү. Жумуш токтогону, айлаңын кеткени. Анамага чуркап келишет. Айланып кагылып жардам сурашат. Сазга таштап кетмек белең. Чабдар менен чоң торуну чыгарып барып, тыгылган арабага кошом. Мал болса да адамдан эстүү жаныбарларым. Тыгылган арабаны чыгарыш милдет экенин таман астынан түшүнөт. Эт оорутуп камчы чаппайм. Үн салып коем. Болду. Жаңга иш үзүлбөсө, жер тиштеп тизелей калып жатып, сууруп чыгып кетишет. Чоң чүйдө бул өкөнү баары таанычу. Бекбай, аттан жолдуу экенсиң дечи. Жолдуу болсом болгондурмун. Бирок ат кордогон жолдо калат деген табын таап, жакшы баксаң, ат адамдын канаты да, кубаты да. Эч жерде кор болбойсуң. Жолдуу болгонуң ошол. Чабдар менен чоң тору баягы эле камчы салдырбас көнүмүш калыбында желе журта баратты. Экөөн сөз кылып атабы, мактап атабы, иши жок. Кулак түп, колтуктары тердеп чыкты. Ага деле карабай, көкүлдөрүн серпе ылаалап, жүрүшүнөн тайбай барды. Ата, кайсысы улуу? Чабдарбы же чоң торубу? Чоң тору 3 жаш улуу. Байкуш карлыгы билинип, кээде бураңдай калып жүрөт. Чабдар болсо күчкө толуп турган кези. Ишке бекем, чапсаң ылдам. Муну минип улакка түшсө да болот. Илгери мындай атты эр жигиттин жан жолдошу деп койчу. Ичинен чабдарды көп жактырып жүргөн Султанмурат ою туура чыкканына кубанып калды. Буурул тартып, чубак баатырдын эле көк тулпарындай деп койду ичинен. Көрктүү, күчтүү, кыялы да жакшы, жоош. Мага чабдар көбүрөөк жагат, деди Султанмурат атасына. Чоң тору ачуулу го, жакындасак акшыя калат. Ачуул эмес, эстүү ат, деди атасы күлүмсүрөп. Куру бекер асыла бергенди жактырбайт. Саал унчукпай калып дагы айтты. Экөө тең мыктат. Уулу да макул болду. Экөө тең мыкты деп атасынын сөзүн кайталап койду да божу силкти. Бир аз жүрө түшкөн соң атасы
Qana, toktotçu, bojunu tart, dedi da аттар жүрүшүн басаңдатып, токтой турган болгондо акырын ышкырып күтүп турду. Аттардын бейшеби толду. Бирок айта албай баратышат. Байкаш керек. Айткандай эле даңгыр жолдун үстүнө шаркырата кое беришти. Тозоң болгон көпшөк чоң сары көбүктөнүп көп чыкты. Андан ары жол уланды. Эңке иштеп кете берди. Артта калган улуу тоо улам алыс калып жатканы менен арттан калкалап жабыла ат бастырып келаткан баатырлар окшоп кетет. Түш ообай шаардын чет жакасындагы бак-дарак көрүндү. Жолдогу жүргүнчүлөр да көбөйө баштады. Атасы божуну өз колуна алды. Анысы да туура болду. Султанмураттын көңүлү шаардын ызы чуулуу кызыгына оогон эле. Аркы терки жүргөн калың эл, катар турган калың там, жыты да бөтөнчө. Кызыл тазыл, өң түспөлү да бөтөнчө чоң шаар агыны, катуу дайра мисал. Султанмуратты чабындыдай калкытып, толкундап, толкунга серпип алып жөнөдү. Жамбылдын ат чабар деген чоң базарына көчмө ажайып гана орноп калган экен. Өзү теңдүүдөн эч ким көрбөгөн укмуштарды Султанмурат мына ушул жерден көрдү. Жол болгондо да ушунчалык болорбу? Өмүрүндө шаарга бир келсе, адам түгөл көрбөгөн түркүн жан жаныбарлар менен ажайып гана турса, алаз келгенсип тегерегине айлан көчөк, селкинчек, кыйшык күзгү дагы бир шумдуктарын орнотуп койсо, мындан ашканда бактаалай болорбу? Күлкү канага Султанмурат 3 жолу кирди. Боору ооргачак аткарат да, сыртка чыгып, кичине эс алып, кайра кирет. Өз кебетесине өзү күлөт. Бирде ырсайып, бирде быркыйып, бирде сөйрөйүп, деги айтып бере албайсың. Кантип ойлоп табышты экен деп таң калат. Башыңды муштагыласаң да оюңа келбес. Арабасын чайканачы тамырына көздөтүп коюп, атасы уулун базар аралатты. Оболу атасынын тааныш өзбектер менен учурашып чыгышты. Ассаламу алейкум. Бул менин уулум, дейт Бекбай. Өзбектер орундарынан тура калып, колдорун бооруна алып, Султанмураттын саламын урмат менен алыг алышты. Өзбектер кичипейил калып келет, деп атасы корустан. Көрдүңбү? Сени бала деп санабай урмат көрсөтүп атышат. Анан базардын соода саттык катарларын кыдырышты. Дүкөндөрүн аралашты. Баарынан көңүлгө толгону ажайып гана болду. Жарданган калың топтун арасында түрткүлөшүп жүрүп, баардык капастарын, уяларын, камактарын көрүштү. Пил, аюу, маймыл, не бир түркүн жан жаныбарлар турат. Баарынан да Султанмураттын эстеп калганы пил болду. Жашыл ыраңы күйгөн боздобө түстөнүп, опол тоодой зор неме узун тумшугун жерге жеткире салаңдатып, кенебестен чайпалып турат. Укмуш болбосоң кой ага. Элейип карап турган көпчүлүк өз ара ардемелерди айтып жатышат. Пил өзү чоң туруп, дүйнөдө корккону чычкан дешет. Жинине тийбегиле, кокус чынжырын үзүп алып, бүт шаардын ташын талкан кылат дейт бири. Көп сөздүн ичинен Султанмуратка жакканы бир өзбек карыянын айтканы болду. Дүйнөдөгү эң акылдуу айбан ушу пил, дейт ал. Карагайчылар иштеткенде тумшугу менен кулач жеткис жоон устундарды көтөрүп ташый берет. А эгер кароосуз калган балага жылаанбы, же дагы бир коркунуч келатса, баланы акырын тумшугу менен кучактап көтөрүп кетет имиш. Бул аңгеме атасына да жагып калды. Ал улам шыпшынып коюп, таң кала башын чайкайт. Уктуңбу? Дейт уулуна. Ой тобо. Не деген гана укмуш жок бу дүйнөдө. Өзгөчө эсине батып калганы, албетте,
кыйшык күзгүлүү күлкү кана болду. Өз кебетеңе өзүң бооргуң эзилгенче күлгөнүң кызык экен. Султанмурат 2-3 партадан нары отурган Мырзагүлдү кыйгын сала карап койду. Сени ошо күлкү канага алып бара турган экен, деди ичинен табалагандай. Сулуусуңан сени ошондо көрөт элем. Кебетеңи кыйшык күзгүдөн бир көргөн соң минтип ыргыштабай калат элең го. Бирок бул оюна кайра өзү оңтойсуздана түштү. Мырзагүл ага эмне жамандык кылды эле? Мынчалык табалагыдай. Өзүнчө жүрөт. Көп кыздардын бири. Азыр болсо сулуулугу рас. Класстагы кыздардын сулуусу Мырзагүл. Ошонусуна жазабы? Өйдөсүнгөн жок. Кээде жаман деле алып калат. Бир жолу сабакта Мырзагүл күзгү каранып отурган жеринен эже күзгүсүн алып койгон. Өңү башыңа каранышка али жашсың деген. Ошондо Мырзагүл байкуш кулагынан бери манаттай кызарып ыйлап ие жастаган. Султанмурат болсо эмнегедир аяп болушкусу келген. Каранса эмнеси бар экен? Кокус колуна тийген күзгү болсо каранбайбы? Султанмурат азыр кызды дагы бир карады да аяп кетти. Көгөрүп, бүрүшүп, көзү суу түбүндөгү таштай жылтылдап, нымданышып отурат байкуш Мырзагүл. Чие ыйлап отурабы? Анын да атасы менен агасы согушта. Эй, Султанмурат, Султанмурат, акыңа келесиң да. Оюңа жаман алып байкуш кызды. Класстагы балдардын көпчүлүгү жөтөлүп отурат. Султанмурат да жөтөлүп койбойбу? Анан ал кара күчкө ыкшып жөтөлүп ойдолоп жиберди. Эмне? Башкалар жөтөлүп атканда ал жөтөлсө болбойт бекен? Инкамал апай кыйык сала бир карап коюп, сабагын уланта берди. Ажайып кана менен күлкү канага моокулар канган соң атасы экөө түртүшмө базарга барышты. Айерден үйдөгүлөргө ар кандай базарлык алышты. Ажымуратка кадимки нагандай жалтылдаган оюнчук наган. Эки кызга резина боолуу кызыл ала 2 топ. Резинкесинен тартып койсоң топ өзүнөн өзү секирип турат. Апасына жоголуп, анан дагы татты, чай дегендей. Ошентип базарды түгөл кыдырып баарын көрүштү. Карусель деген тегеретме селкинчекти да көрдү Султанмурат. Бирок түшкөн жок. Түш деп атасы да айтпады. Бу кичинекей балдардын оюну, деди атасы. Сен жигит болуп калбадыңбы? Эми 1 жылдан кийин колукту алып берем. Мунусу тамашасы го. Ошентип карусель селкинчекти карап турганда атасы кой, жөнөйлү деди. Нефте базага кечигип калабыз. Күн баткыча бочкелерге жер май куюп алып, жолго чыгышыбыз керек. Чын эле күн кештеп бараткан. Нефте базага келишкенде күн шаардын ар четин ылдыйлап, дигерге жакын калды. Базадан чыгып, шаарды четтей жүрүштү да, жолдогу бир чайханадан палоого тоюп алышып, айыл кайдасың деп жөнөп беришти. Көгүм талаш шаардын четиндеги калың бактарактан чыгып, күндүзгү келген чоң жолго түшүштү. Жайкы чөптүн жыты аңкып, кебездей жумшак кеч болуп турду. Жол боюндагы саздан бакалар чардайт. Аттар эртең мененкидей желе жортпой, эки чоң бочкенин оордугу сезилип, жай баратты. Араба термеген сайын кечке чарчаган Султанмурат үргүлөй берди. Чарчабагандачы. Бүгүнкүдөй күн өмүрүндө башынан өткөн эмес. Атасынын ийине жөнөнгөн бойдон катуу уйкуга кетти. Кээде уңкур чукурда араба секирсе гана көзүн чоң-чоң ирмеп ойгона калып, кайра кирпик ылдый тартылат.
бирок ошо көжүлүп бараткан көз ирмемдин ортосунда көңүлүнө балкыган ой сызылат. Бу дүйнөдө ата деген болоору жакшы тура. Атанын ийнине жөлөнүп укташ бейтапар, бейкут уйку экен. Араба жайбаракат кылдырттап, аттар дүпүлдөтө жер муштап кетип барат. Канча жол жүрүшкөнүн Султанмурат билбей калды. Бир окумда араба токтоп, дөңгөлөктөрдүн кылдырты басылды. Жым-жырт боло түштү. Атасы уулун арабадан көтөрүп кетти. Эр жетип калган тура, уулум, деп бооруна кысып баратып. Анан Султанмуратты чөмөлө чөптүн түбүнө жаткызды да купайкесин үстүнө жапты. Сен уктай бер, мен аттарды чыгарып отко коеюн. Уйкунун шириндигинен Султанмурат көзүн ача албады. Бу дүйнөдө ата деген болоору жакшы тура деген ой гана көңүлүнөн дагы сызылып өттү. Атасы ботинкесин чечкенде ойгонду. Бүгүн аябай кысып жүргөн эле ботинкасы. Аны атасы кайдан биле койду? Такатсыз агымга калкып жөнөгөндөй болуп, бүткөн бою магдырап, Султанмурат кайрадан уйкуга кетти. Апай төштүн тулаңын көл бетиндей толкутуп, желаргы жүрүп жаткансыды. Тулаңды жирей чуркап, кээде боюн таштап ала салып, кайра тура жүгүрүп өзү бараткансый. Калың тулан үстүнө жылдыздар жаап турду. Тегинде мында үнсүз шыркырап, күйүп келип жылдыз түшөт. Султанмурат жүгүрүп жеткиче жылдыз өчүп калат. Ал түш көрүп жатканын туюк сезип уктай берди. Кээде гана чала ойгонуп, уйкусунун ортосунда суулуктарын шылдыртатып, тушолуу аттар анда-санда бир секирип коюп, чөмөлөнүн тегерене жашаң чөптү күртүлдөтө оттоп жүргөнүн кулагы чалат. Атасы жанында жатканын, экөө ээн талаада түнөп калышканын, азыр көзүн ачса, көктөн учуп турган жылдыздарды көрөрүн ал туюк сезип жатты. Бирок көзүн ачкысы келбейт. Көжүлткөн уйкунун таттуулугу ошончолук эле. Түн жарымы болгондо улуу тоодон сыдырым жел урду. Чыйыркан бала жылып отуруп атасынын колтугуна кирди. Уйкусуроодогу атасы уулун кучактап бооруна кысты. Ээн жолдун боюнда, айдын талаа бетинде, ачык асман астында ата бала уктап жатты. Ушул түнкү жылдыздуу уйкуну кийин Султанмурат нечен ирет сагынып эстээр. Аркан бою жерде бөдөнө таң атканча тынбай бытпылдыктап чыкты. Бөдөнөнүн баары бактылууга кыязы. Султанмурат, сага эмне болду? Инкамал апай партасына чукул келгенде Султанмурат араң эсин жийди. Эчтеме? Деп актангансып, Султанмурат ордунан турду. Класс баштагыдан бетер муздап турган. Демейки жөтөл, кээ балдардын күлкүсү кулду. Бир туруп, жөнү жок жөтөлө кетесиң. Анан суроо сураса, укпай калганыңа жол болсун. Инкамал апай нааразылана сүйлөндү да, чыйыргып ийинин күйшөп койду. Андан көрө саманап келчи, от жакчы. Султанмурат дилгирлене жүгүрдү. Ананчы, мындай тапшырма сабак учурунда дайыма боло бербейт.
көбүнесе жежур балдар танаписти алып келип от жагат. Сабак учурунда ал агдылык болчу эмес. Султанмурат сыртка атып чыкты. Кар учурган шамал бетке урду. Мына сага Цейлон. Султанмурат саман жыйган бастырмага жүгүрүп баратып, жарадар аскер колхоздун башкармасы Тыналиевдин аттан түшүп жатканын көрдү. Жаш чагында ушинтип мунжу болуп келген жигит. 2-3 кабыргасын алып таштаган имиш. Согушта десантник экен. Парашют менен секирип жүрүптүр. Согуштан мурун агроном болчу дешет. Султанмурат ал кездегисин билбейт. Согуштан мурдагы турмуш түш сыяктуу. Андай бейкутчулук болду беле, жок беле, ишене да албайсың. Самандан чоң кучактап келип, Султанмурат класстын эшигин буту менен ачты. Балдар күбүр-шүбүр болуп жандана түштү. Тынч, алаксыбагыла, деп тыйды Инкамал апай. Султанмурат, акырын жумушуңду иштей бер. Мештеги төпөлөмө гүлдүн ортосунда жаш баланын тыноосундай бүлбүлдөгөн чок калыптыр. Бир тутам тамызгы саман алып, Султанмурат ошол чокту үйлөп жатып тутандырды. Анан тутанып алган соң саман өзү эле дуулдап күйүп берди. Мештин оозунан жылуу илеп урганда класс да жанданды. Артында күбүр-шүбүр көбөйүп, кээде акырын күлкү кылып жатканга Султанмурат бир кылчайып, эрдин тылт иткысы келди. Анатайга окшогондорго муштумун кесип койгусу да келди. Башкадан да ошонук өтүп жүрөт. Балдардын эң улуусу 15-те айласыз керкейет. Мырзагүлгө көптү ишчү болду. Анатайга эки саланын ортосунан бармагын көрсөтүп койсо болот эле. Ме деп. Бирок айла жок. Апай катаал. Анын үстүнө курулай капа кылгысы келбейт. Кийинки күндөрү согуштагы жалгыз уулунан каталбай мүңкүрөп жүрөт. Уулу артиллеристтердин командири экен. Апай жетин албайт. Эри бирдемеге чалынган го. Согуштан мурун эле жок болуптур. Эмнеге чалынганын эл да сөз кылбайт. Ошондон кийин апай шаардан айылга келип, мугалим болуп калыптыр. Уулу Жамбылда педучилищеда окуп жаткан жеринен согушка кетиптир. Терезеден пошточуну көрүп калса эле, апай балдардын бирөөнү чуркатат. Чуркаган бала колуна кат тийгидей болсо, кайра класска учуп кирет. Атүл балдар өз ара кезектешип талган. Кат келген күн майра. Инкамал апай шашып-пушуп, алакандай катты бир сыйра окуп чыгат да, кайра башын көтөргөндө карасаң, класска жаңы мугалим киргендей болочу. Буурул чачынын кылайган талын аспиеттеп жоолугуна кымтып, кубанып турса, кошо кубанасың. Кокус башын өйдө көтөргөндө, көздөрү жашылданып турса, жүрөгүң мыкчылат. Балдар, баарыңарга салам айтыптыр. Агайыңар аман эсен согушуп атам дейт. Кубанычка үнү дирилди. Анда балдарда апайдын кубанычын бөлүшүп, мугалимине жапырт умтула карашып, жүздөрү жаркып, жылмайып отурушат. Кана эмесе балдар, сабагыбызды уланталы, дейт апай кайра. Мана ошондон кийин сабактын көркү чыгат. Апайдын ой кыялы канат байлагандай көкөлөп, балдарды кошо күүлөнтүп, ээрчитип алып учат. Айтканынын бардыгы көңүл менен көкүрөккө батып, класс бүтүндөй азгырылып, жетеленип калат. Бирок кийинки күндөрү апайдын ою бир жерде эмес. Ошон үчүн болуу керек. Азырда завуч коштогон башкарма Тыналиев класска кирип келгенде, Инкамал апай үрөйү учуп, доскага кетенчиктей берди.
Ошондо да кайратын жоготпой: "Тургула балдар, Султанмурат, ордуңа бар", деди. Мештин оозун жаап, Султанмурат партасына барды. Киргендер саламдашты. "Саламатсызбы?" деди класс. "Бирдеме болдубу?" деди Инкамал апай үнү боолуп. "Жаман кабарыбыз жок, Инкамал апай", деп башкарма көңүл тынчытты. "Мен жумуштап келдим. Балдар менен сүйлөшөр сөзүм бар. Сабагыңыздан алаңды кылганымы кечирип коюңуз. Уруксаат алдым", деп завучка башын жаңсады. Маанилүү сөзү бар экен", деди завуч. "Олтургула балдар." Класс отурду. Бу башкарма согуштан кечээ күзүндө гана келгени менен элге баталынды. Чоң кичине менен тааныш болуп кетти. Демек азыр таанышканы келбегендир. Таанышкыда эмне? 7-класстын окуучулары айыл ичинде көзгө урунтуу жүрт. Башкарма байкабай калмак беле. Бу балдардын ар кимиси менен үйүндө, жолдон жолукканда же кеңсеге чакырып деле сүйлөшсө болмок. Азыр сүйлөшөр сөзүм бар деп өзү сабакка кирип келгенин түшүнүү кыйын болуп турду. Жай мезгили болсо да бир жөн эле. А кезде балдар бүт колхоздо иштейт. Азыр кыштын кыраган чилдесинде эмне сөзү бар болду экен? "Келген жөнүм мындай", деп баштады Тыналиев, кадала тиктеген балдарды кыдырата карап, кыйраңын сездирбешке боюн түз кармап. "Мектебиңер суук экен. Бирок самандан башка берер менде отун жок. Саман деген саман да дүрт эте күйүп, кайра жалп өчүп жаткандыр. Көңдү болсо тоодогу кыштоолордон оболу төөгө артып түшүп, анан арабага жүктөп келчү элек. Өткөн күздө ага кол жетпеди. Жарамдуулардын баары согушта. Жамбылдагы алып сатарлардан алган 2 тонна көмүр, аны дүкөнгө деп бекитип отурам. Ошол кызыл кулактардан темир да сатып алгам дүкөндүн жумушуна. Кызыл кулактардын эсебин кезеги келгенде көрөрбүз. Азырынча айла жок, абал оор. Согушта да абал оор. Былтыр 200 гектар жерге күздүктү кем айдап калдык. Бу да болсо согуштун кесепети. Бирок баардык кемчилигибизди согушка шылтап коюп, жыл сайын кемий берсек, бизди ээрчип башка колхоздордо кемигенден кемисе, анда душманды кантип жеңебиз? Мындай күчтүү жоону жеңиш үчүн наныбыз да, огубуз да мол болуш керек. Мына менин келгеним да ушул түйшүк менен. Кээ бириңер азырынча мектепти кое тургула деп айткым бар. Эртең эле жаз кирип келет. Биздин болсо али кошко салар аттарыбыз даяр эмес. Атама эле сүлдөрү калган бир жаныбарлар жүрөт. Ат жаптыгы деген жок. Соко, сейелкаларыбыз ремонттолбостон кар алдында жатат. Буга эмне үчүн жан күйөт дебейсиңерби? Алиги күздүктөн айдалбай калган 200 гектар кемчилигибизди жаздык менен жабыш керек. Согушта алган буйруктай кыңк этпестен аткарар иш. Демек, өз күчүбүз менен пландан ашык 200 гектар жаздыкты айдашыбыз керек. 200 гектар. Билдиңерби? Буга күчтү кайдан алмакпыз? Кимге таянмакпыз? Мына ошол үчүн акылдашып отуруп, жаз жарышына даярданып жаткан аракеттен тышкары дагы бир бригада кошчу даярдайлы деген бүтүмгө келдик. Айдоо алыс. Аксайда. Аялдар бара албайт. Башка жарамдуу эл жок. Эмне кылмакпыз? Ойлоп отуруп, акыры окуучу балдар, силерден жардам сурайлы дедик. Мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма. Аскерден кие келген боз шинели үстүнөн түшпөгөн, көк тумагы башында, асыма сумкасы капталында,
Өзі жаш болса да қарағаны қатал, қабағы түн. Қабырғасы кем, қапталына қираңдай басқан. Бет отының сөйегі шығып, арықтап қалған башқарма ушинтип сүйлөдү. Артындағы тақтада географиялық карта илинүү. Алиги жер үстүндөгү бейиш жайлар Цейлон, Ява, Суматра, Австралиялар тартылған картанын түбүнө туруп алып, мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма. Мешине саман жагылган, гүлү жерге бырыксып, бирок табы балдарды жылыта албаган класста туруп, мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма. Тиги алыскы Аксайга барып кошайдап, жүздөгөн гектар дың бузуш керек деп сүйлөп атканда, оозунан көк буу чыгып турду. Мына ушинтип сүйлөдү Тыналиев башкарма. Сыртта күн ого бетер борошолоп, кар уюлгуп, айнектин жылчыгынан шамал үйүлүп турат. Сыртта көрпөчөсү кар болуп, жал куйругу сапырылып, башын шамалдан каталбай тывырчылаган башкарманын атын Султанмурат терезеден карап отурду. Ат байкушта үшүп турду. Цейлон эмне кыласың? Бияк минтип атканда. Мен жыргап кеткенимен силерди окууңардан ажыратып жаткан жокмун, деп сүйлөдү Тыналиев. Башка арга жок. Кичине эмессиңер, туура түшүнгүлө. Согуш бүтөөр замат, же андан деле мурун мектебиңерге өзүм алып келип, окууңарды уланткыла дейм. Ага чейин силердин мойнуңарга тагылган милдет ушул. Андан кийин завуч сүйлөдү. Завучтан соң Тыналиев дагы сүйлөдү. Мен барам, мен деп балдар туш тараптан кол көтөрө баштаганда Тыналиев сөзүн даанылады. Окуучулардын баары эле мен айткан ишке жарай берет деп ойлосоңор, жаңыласыңар. Жаман окуган бала жаман иштейт. Экинчиден, жакшы окуган бала кийин батыраак жетишип кетүүсү да жеңил болот. Кана Султанмурат, класстагы балдардын ирдүүсү сен окшойсуң. Балдар чуулдап калды. Баарыбыздан Анатай уулу жакында 16-га чыгат. Мен жашын сурап аткан жокмун. Жарамдуулугун, бой келбетин айтам. Мына сен Султанмурат, деп башкарма кайрадан ага кайрылды. Былтыр огородуңа айдап жүрдүң беле? Ооба, деп Султанмурат ордунан турду. Арал көчөнүн огородторунда айдап бергем. 4 аттуу, 2 тиштүү кош беле? Ооба, 2 тиш, 4 аттуу болчу. Бирок мен убактынча эле жардам бергем. Сартбайдын кошу болчу. Аны согушка алып кеткенде чекиш аксакал мен айда деген. Билем. Ошон үчүн сенден баштап отурам, деди башкарма. Балдардын баары Султанмуратка кылчая карады. Мырзагүл да карап калганын көрдү Султанмурат. Кыздын караганы бөтөнчө эле. Караарын карап, кайра өзү кызарып отурду. Уят кылба дегенсип карады. Султанмурат коомайланып, жүрөгү түкүлдөп чыкты. Мен да кош айдагам, деп ордунан кыйкырды Анатай. Мен дагы, деди Эркинбек. Дагы башка балдар обдулуп үн катышты. Тыштангыла, деди Тыналиев. Бир баштан киреличи балдар. Бул иш оюн эмес. Кана, окуудан баштайлы. Султанмурат, сенин окууң кандай? Алынча, деди Султанмурат. Алынчаң кандай? Анча жаман эмес дейм. Бирок анча да жакшы эмес дебейсиңби? Деп кошумчалады. Баятан бери унчукпай турган Инкамал апай.
Дайым айтам го. Тырышсаң, алдаганча мыкты окур элең. Жөндөмү, түшүнүгү мыкты. Бирок көзү китепте болсо, ою талаада. Ушундай да. Башкарма ойлонуп калды. Мен сени балдардын алды деп жүрсө, болуптур. Атаң согушта. Демек атаңдын гүл азыгын өзүң даярдайсың. Анатай, сенин акыбалың кандай? Ошондой эле, деди анатай ордунан күйшөлө туруп. Демек, бириңерден бириңер узабапсыңар да. Тыналип күрсүнүп койду. Токтола калып улантты. Окуунун баркын мектепке кайра келгенде билесиңер. Өз башыман өткөн. Саал болсо окубайм, иштеп кетем дечи элем. Бирок ойлоп көргүлөчү. Жалаң ишке туулуппу дейм. Кандай дейсиң, анатай? Анатай жооп берчүдөй бирдемелердин башын чалып келип, акыры мойнуна алды. Билбейм. Мен дагы билбейм, деди Тыналиев. Эгер согуш болбогондо, мен дагы окуйт элем. Класс күлүп калды. Чоп чоң эле киши, дагы колхоздун башкармасы окуйт элем дейт. Балдар ушуга күлүштү. Өздөрү окуудан жадап жүргөндөй күлүштү. Эмне күлөсүңөр? Деди Тыналиев күлүмсүрөп. Чын айтсам, дагы көп окуйт элем. Аны силер кийинчерээк түшүнөсүңөр. Сөз чаргыттап кеткенден улам, балдардын бирөө башка суроо катты. Агай, сиз самолеттон секирдиңиз беле? Тыналиев башын ийкеди. Бала дагы сурады. Ой, корккон жоксузбу? Мен бир жолу тамек сарайдын үстүнөн үймөк чөпкө калтырап атып араң секиргем. Секиргенбиз балдар. Албетте парашют менен, деп түшүндүрдү Тыналиев. Парашют ачылганда боз үйдөй болуп калат. Жел боосунан кармап алып, калгып түшө бересиң. Билебиз, деп класс гүйлдөдү. Биз десант элек, парашют менен секирчүбүз. Десант деген эмне? Деди бир бала. Десант эмне дейсиңерби? Өзүнчө маанилүү тапшырманы аткара турган ыкчам, тайманбас отряд болот. Аны же душмандын тылына таштайт, же дагы ушундай бир ишке жумшайт. Ошону десант дейт. Түшүндүңөрбү? Класс унчукпады. Десантта 10 чакты эле аскер, же 1000 деген аскер да болот, деп Тыналиев кайра түшүндүрдү. Десант душмандын тылына түшүп, өз алдынча согуш жүргүзөт. Кеп ушунда. Түшүнбөсөңөр, анда жайынча дагы бир келип айтып берем. Азыр ишибизди унутпайлы. Анатай, отур, эмне турасың? Сенин атаң да фронтто жүрөт. Менин атам да, менин атам да. Тыналиев колун көтөрдү. Баарын билем, балдар. Керели кечке колхоздун иши менен алек болуп жүрүп, башканы билбейт деп ойлобогула. Ким согушуп жүрөт, ким госпиталда жатат, баарын билем. Силердин ар кимиңерди билем. Ошол үчүн маңдайыңарга келип турам. Демек, анатай, сен дагы атаңа гүл азыкты өз колуң менен даярдаш үчүн окууну таштай турасың. 1 жыл болобу, 2 жылбы, аны көрөбүз. Мен дагы, мен да, деп бир тобу орундарынан ыргып тура баштады. Мындай учурда ар кимиси өзүнө эр көрүнөт эмеспи? Окубайсың, ат минип кош айдайсың деп атса, андан артык жыргал барбы? Жок, отургула, деп Тыналиев балдарды араң тынчытты. Чуручуу менен иш бүтпөйт. Мурда кош айдап көргөндөр гана барат. Мына Эркинбек, сен кош айдагансың, Сенин атаң Москванын алдында курман болду. Билем,
көп аталар менен агалар ок кошту. Эркинбек, сен да бизге кошуласың. Жардамдаш. Окуу ордуна кошко чегилет деген ушул. Айла жок. Апаңа мен өзүм айтып түшүндүрүп коем. Андан соң башкармадагы Эргеш менен Кубаткулду тандап алды. Эртең менен ат сарайга нааратка келесиңер деп жөнөп кетти. Бүгүн мектепке башкарма келгенин Султанмурат апасына жатаар алдында гана айтты. Эртеден кечке уй фермада иштеп чарчаган апасы чекесин укалап отуруп укту. Ал ортодо Ажымурат тентек так секирип сүйүнүп кетти. Жаша, окуу жок, атка минип кош айдайм, мен дагы барам. Сабагыңды бышыктадыңбы? Деди апасы жүзүн үйрүп. Бышырдым. Анда жат, кыңк этпей. Уктуңбу? Анан бир окумда кыздарды уктатып коюп, Султанмурат да уктап жатат дедиби? Чыракты өчүрөр алдында эки алаканына чекесин таяп алып ыйлады апа. Уркуйган арык ийиндери гана дирилдеп, үн чыгарбай, буулугуп, көпкө ыйлады апа. Султанмураттын жүрөгү өйүп жатты. Туруп барып, апасын жайкап, жылуу жумшак сөздөрүн айтып, соороткусу келди. Бирок анта албады. Жөн койду. Апасы азыр баарын ойлоп, күйүп отурган чагыда. Тиги кан күйгөн согуштагы атаны, балапандарча оозун ачкан бияктагы 4 баланы, кароосуз калган үй жайды, күндөлүк көрөкаттын кыйынчылыктарын дагы канча убайым санаа апанын башын маң кылып жатпады. Бирок аял байкуш аял экен да. Көп ыйлашат аялдар. Инкамал апайда башкарма кеткен соң өзүнөн өзү капа болуп, сабакты унутуп койду. Танаписке коңгуроо кагылганын укпастан столдо ойго чөгүп отура берди. Мугалим апай туруп кетмейин, балдарда былк этпей, баары жалтырап отур. Бир маалда гана Инкамал апай эсине келип туруп жөнөдү да, эшикке жеткенде карман албай ыйлап жиберди. Ыйлаган бойдон кетти. Унутуп кеткен картаны Мырзагүл алып барып, ал да кайра көзүн кызартып келди. Рас. Аял деген бечара жан. Боорукер келишет. Ошон үчүн ыйлай беришет. Болбосо анчалык мүңкүрөп эмне? Согуш узап эле кетсе 1 жыл, 2 жыл жүрөр. Анан кайра мектепке бара бермей да. Сыртта кар борошолоп турганын тыңшап жатып, ушундай ойлорго чырмалган Султанмурат акырын уйкуга кетти. Эртеси ойгонсо кар дале жаап турат. Жел токтоптур. Күрткү үстүндө кар тозоңу удургуйт. Асман көрүнбөйт. Жааган кардан теребел бос чаар. Ат сарайга жеткенче Султанмурат көк муштун болуп чыкты. Тыналиев башкарманын ойлогон иши кече Султанмурат элестеткенден алдаганча кыйын экен. А дегенде эле чекиштеген чокчо сакал, сары чал төртөөнө бирден нокто карматты. Анан башкарма баш болуп
бары эски ат сарайдын короосуна киришти. Кар баскан чоң короодо акырлардын түбүндөгү кашекти искегилеп, сүлдөрү калган аттар жүрөт. Аттар жайкысын семирип, кышкысын этинен түшөрү баштан белгилүү. Бирок моулардын кайрымак илинеер эти жок. Аркайган сөөгүнө жабышып, териси калыптыр. Жайы менен жан терин чыгара иштетип алып, кышында чоң короодогу сүрмө топко кое беришкен тура. Чөп салган, көз салган эч ким болбогондой. Жем чөп тартыш экени белгилүү го. Болгонун жазгы кошайдоого сактап отурушат. Бирок аттар мындай абалга жетет деп ким ойлоптур? Балдар оозун ачып туруп калышты. Эмне алаясыңар? Деп чаңкылдады чекишчи. Силерге бу жерде манастын тулпарларын таптап туру дедиңер беле. Четинен кармап ала бергиле. Тандаганыңар ошо болот. 20 күн эле жакшы баксаңар, ушул көтөрүм аттардан ар бири оюн салып чыга келет. Айтты айтпады дейерсиңер. Чыдаганга чыккан. Аттар булар караган көз, баккан кол болсо көрөт элеңер. Кармагыла балдар. Керектүү жем чөбүн бүт беребиз. Кана ар ким 4төн ат алгыла. Жактыргылачы, кана көрөйүн, деди башкар. Мына ошондо жаман чобурлардын арасынан Султанмурат атасынын аттарын көрө койду. Уча сөөгө урук куюп, кыйраңдап капталынан басып, чабдар менен чоңтору жүрөт. Оголу Султанмурат буурул түсү сарала жамбаш болуп өзгөрө түшкөн чабдарды тааныды. Анан чоңторуну көрдү. Жүнү түксүйүп, буттары тартайып, моюндары ичкерип, калдайган баштары калган эски тааныш эки атты көргөндө Султанмураттын каңырыгы түтөп кетти. Кубанып да, коркуп да турду. Атасы менен шаарга барганы эсине кылт этти. Атасынын колунда бул эки ат кандай эле? Эми карачы. Даңгыр жолдо жолборс жортушка салып, экөө кандай жүрчү эле? Эми карачы. Карагылачы, атамдын аттары го, деп кыйкырып жиберди Султанмурат. Башкарма менен бригадирге кылчайып. Тигине чабдар, чоңтору, атамдын аттары. Туура айтасың. Бек байдын аттары болчу, деди чекишчи. Андай болсо, атаңдын аттарын өзүң ал, деди башкарма. Атасынын аттарына кошуп, Султанмурат дагы эки ат алды. Бири чал куйрук, бири карагер. Кошко кошоор 4 ат болду. Башка балдарда 4төн аттандап алышты. 1943 жылдын кышында окуудан чыгарып алган балдардын жумушу мына ушундан башталды. Жумуш көп экен. Башта ойлогондон алдаганча арбын болуп чыкты. Эртеден керели кечке ат сарайда алаз келгенсип күндө дүкөнгө барып, Барпы уста менен анын чолок барсканчысына жардам беришет. Алар жазда жер оодарар соколорду оңдоп жатышкан. Мурда иштен чыкты деп ыргытып салган темир тезектердин баарын кайрадан чогултуп, ылай менен датын тазалап, бурамаларын чыгарып, керектүү тетиктерин алып, керексиздерин таштап, кайра чогултуп, тыным жок. Соколордун мокоп бүткөн эски тиштерин кайра отко салып, чыңап, сууга сугарып, кайрадан ишке жаратып жатышты. Эски тиштин баары эле жарай бербеди. Бирок жакшы чыңап алса, барпынын төбөсү көккө жеткендей кубанат. Барсканчысын дүкөн тамдын үстүнө чыгарып, ат сарайдан балдарды чакыртат. Эй кошчулар! Деп барсканчы там башынан үн салат. Бери келгиле, устаке чакырып жатыры. Балдар жүгүрүп келет. Барпы текчеден али муздай элек, чыңдан жаңы эле чыгып, көгүш жалтылдап турган салмактуу тишти алып көрсөтөт. Ме, карма! Деп сунат
кезеги келген балага. Ал, кармап көрчү. Кандай дейсиң? Бар, сокоңо салып көр. Жер тилер тиши кандай келди? Укмушпу? Ошондой. Кыз күйөөдөй эле айкалышып калган го. Айдоого салганда таш күзгүдөн бетер жаркырап тазаланып чыгат дейсиң. Көрөсүңөр. Алдагы какмар бетиңерди күзгү тиштен далай каранасыңар. Колуктуңар бар болсо, күзгү деп белек кылсаңар да болот дейм, я. Эч качан сынбаган күзгү болот да. Ошондой эмесе, эмкисин дагы бириңерге жасап берем. Баарыңарга жеткирем. Ар бириңе 3 жуптан даярдап берсем жетпейби я? Ошондой эмесе, оозумдагы сары тиштерими гана чыңай албайм. Калган өнөрүңүн баары колуман келет. Бу тиштер чытырата дың тилгенде бизди далай эстерсиңер али. Соконун баш тетиги эмне? Ал тиши. Калгандарынын баары тиш үчүн курулган. Тиши бакубат, курч болсо, салган борозуңда терең. Тиши мокосо, айдаган кошчу киши эмес. Көрдүңөрбү? Мааниси кайда жатыры? Чынында мыкты уста эле барпы карыя. Бүт өмүрү дүкөндө өттү. Рас, мактана кетчү. Бирок мактаганчалык өнөрү бар болчу.